Быйыл Долоно айыл аймагынын дыйкандары 1238 гектар жерге төө бурчак эгишкен, ал эми 110 гектар жерге көп жылдык чөп айдалган. Долоно айыл аймагынын дыйкандарынын көпчүлүгү сууну 80%ын Кен кол өзөнүнөн алышат. Бизде азыр Долоно айыл өкмөтүндө суу маселеси 2 жылдан бери башка жактарга караганда абдан эле жакшы. Убакыт менен кирип дыйкандарга суу жетиштүүлүү болуп атат. Азыр күндүн ызыгына байланыштуу азыркы учурда мындай жаңы көйгөйлөр башталып келатат. Бирок негизинен экинчи, үчүнчү суудан төө бурчактар уже чыкты. Бизде бардыгы көп жылдык беделлер деле суу ичип алды, бардыгы тең эле. Болгондо бирке тартыштык энди пайда болуп баштады. Ташарык айылынын тургуну дыйкан Эмил Нарботоев үлүш жерине ээлген төө бурчактын экинчи суусун сугарууга жетишип, көп жылдык чөпкө суу ала албай жаткандыгын айтат. 90 соттук жерим бар. Азыркы учурда 2 суу салдык. Эми Кудай кааласа 1-2 күнүн ичинде 3-чү сууну салам. Эми бизде билесиздер, күнгөй Кен колдон суу чөт, күнгөйдүн суусу эрте келет да, эрте токтоп калат. Азыркы учурда суу тартыш болуп калды. Мунун баары себеби Кен колдогу малчылар жайыт кылабыз деп сууду кое бербей кичине азыраак болуп калат. Ушул көйгөй bizde. Ал эми мындай буга чейин, июль айына чейин суу жакшы болду. Аталган айыл аймактын дыйкандары Кен кол өзөнүнөн жана Акчар кокусунан түшкөн сууну пайдаланышат. Бирок айрым учурда суу жетпей жаткандыгынын себебин малчылар бош жаткан кайракы жерди сугат жерге айландыруу да себеп болууда. Көбү 80% суу Кен кол өзөнүнөн келет да. Кен кол өзөнүндө 2 жыл мурун мен өкмөт болуп келгенде бош жерим бар айдалган да. Шалба жерлер, бизде кайракы жер жок, шалба жерлер айдалган. Бош жаткан жерим бар, жайыт жерлерге тең айдалып кеткен да. Аны 2021-жылдын күз айларында кеңештин токтомуна чыккан. Кен кол өзөнүндөгү негизилик Долоно айыл өкмөтүндө шалба жерлерди айдабаганга болбойт деп. Ошонун негизинде биз Кен кол өзөнүндөгү Долоно айыл аймагында бүттүк шалба жерлерине тыюу салганбыз. Азырда 1 гектарда жер шалба жер айдалбайт. Ал өзүнүн багытында гана бир жолу чөп чабылып, ошол үчүн колдонот, башка жерлерин баары айдалбайт. Учурда Долоно айыл аймагынын депутаттары жана айыл өкмөт башчысы жер адиси менен биргеликте Кен кол өзөнүндө болушуп, малчыларга эскертип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишкен. Орозбек Бейшебаев, Зина Акматова, Талас району.